Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы таблицалык процессор Excel жана анын интерфейси. Сабактын максаты балдар, биринчи бул таблицалык процессор түшүнүгүн аласыңар, экинчи Excel таблицалык процессору жана анын структурасы жөнүндө маалымат аласыңар, үчүнчү интерфейс түшүнүгүн жана Excel таблицалык процессордун интерфейси менен таанышасыңар. Анда балдар өтүлгөн теманы кыскача кайталап, андан соң жаңы темага кирели. Биринчи бул программалык камсыздоо деген эмне? Балдар, программалык камсыздоо деген бул ошо компьютерде колдонулган бардык программалардын топтому болуп эсептелинет. Экинчи, системалык программалык камсыздоого кайсы программалар тобу кирет балдар? Эстеп көрөлү. Бул операциялык система жана сервистик программалары, буга антивирус, архиваторлор кирет жана файлдык мессенджерлер тобу кирет. Үчүнчү, колдонмо программалык камсыздоо жөнүндө айтып бергиле балдар. Колдонмо программалык камсыздоо деген бул колдонууга даяр болгон программалардын топтому. Ал эки топко бөлүнөт: жалпыга арналган жана атайын кесипке арналган. Демек, силер дагы өтүлгөн темаларды балдар кыскача кайталап, көз жүгүрткөндү унутпагыла. План бүгүнкү сабактын демек биринчи бул таблицалык процессор деген эмне, экинчи Excel таблицалык процессор жана анын структурасы жөнүндө түшүнүк, үчүнчү интерфейс түшүнүгү жана Excel таблицалык процессордун интерфейси, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ушул сабакта колдонулган терминдик түйүндүү түшүнүктөрдүн тизмеги бул жерде көрсөтүлдү. Эми демек биринчи таблицалык процессор деген эмне? Таблицалык процессор деген балдар бул чоң көлөмдөгү сандык информацияларды иштетүү, талдоо, сорттоо мүмкүнчүлүктөрүн сунган колдонмо программа болуп эсептелет. Демек, таблицалык процессор дегенде оюңарга программа экендиги келсин жана ал негизинен сандык информация менен иштейт. Мисалга, Microsoft Office Excel программасы бул таблицалык процессор болуп эсептелет. Эми мында электрондук таблица деген түшүнүк бар. Электрондук таблица бул таблицалык процессордун жардамында даярдалган эсептөө таблицасы болуп эсептелет. Башкача аныктамасын берсек, бул таблицалык эсептөөлөрдү уюштуруучу компьютердик технология балдар. Эми таблицалык процессордун бизге сунган мүмкүнчүлүктөрү. Биринчи бул ар башка уячада эле эмес, ар башка бетте жайгашкан берилиштерди бириктирип эсептөөлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү. Кийинкиси график жана диаграммалардын жардамы менен маалыматтарды визуалдаштыруу мүмкүнчүлүгүн сунат жана ошондой эле сандык маалыматтардын ар түрдүү типин автоматтык түрдө толтуруу мүмкүнчүлүгүн да сунат. Бул биринчи план боюнча болду. Эми экинчи планга келели балдар. Microsoft Office Excel бул демек эмне дедик? Таблицалык процессор дедик жана ал сандык информацияны иштөөчү колдонмо программа демек. Эми Microsoft Office Excel программасында даярдалган документтин аталышы балдар жумушчу китепче деп аталат. Анан ошол даярдалган документтин же болбосо файлдык форматы бул XLS. Демек, биз ошол даярдаган документибизди AIDA деп атасак, мисалы, анда AIDA.xls болот. Биз балдар билебиз, файлдын форматы эмнени түшүндүрчү эле? Файлдын форматы деген бул ошол файлдын ичиндеги маалымат кайсы маалыматтын түрүнө кирерин, типине же болбосо жана ошондой эле кайсы программада даярдалгандыгын түшүндүрөт деп айтканбыз. Эми жумушчу китепче бул жумушчу баракчалардан турат. Китептин барагы бар сыяктуу эле жумушчу китепче дагы баракчалардан турат. Ал жумушчу баракча деп аталат балдар. Ал эми жумушчу баракча болсо балдар ячейкалардан же болбосо уячалардан турат. Уяча деген бул ячейка деген бул ар бир уникалдуу кайталангыс адреске ээ болгон мамыча жана жолчонун кесилишиндеги область болуп эсептелет. Демек, ар бири бул уникалдуу адреске ээ экен. Мисалы, А1 ячейкасы, Б16 ячейкасы жана башка. Эми активдүү уячанын же болбосо ячейканын дареги адрес жолчосунда көрсөтүлөт балдар. Эми практика жүзүндө көрсөтөйүн балдар. Эми карагыла. Демек, бул бир жумушчу китепче болуп эсептелет. Түзүлгөн документ жумушчу китепче. Эми булар демек эмнеси дедик? Жумушчу китепченин барактары, жумушчу баракчалары. Эми жумушчу баракчалар ар бири өзүнчө эмнелерден турат дедик? Бул ячейкалардан турат дедик. Ал эми ячейкалар болсо өзүнчө уникалдуу адреске ээ дедик. Мисалы, бул турган ячейка бул активдүү ячейка болуп эсептелет. Мунун
адреси болсо бул жерде көрсөтүлдү F7. F7. Демек бул адрес жолчосу болуп эсептелинет. Же болбосо адрес талаасы, дарек талаасы болуп эсептелинет балдар. Бул эми карагыла балдар, ячейка деген эмне дедик? Бул мамыча жана жолчонун кесилишиндеги область деди. Демек мында бул мунун аталышы, ошо ячейканын аталышы дагы демек биринчи мамычанын, экинчи жолчонун аталышынын биргелешкенинен келип чыгат экен балдар. Эми балдар бул байкаган болсоңор, демек мамычалар эмне менен белгиленет экен? Бул латын чоң алфавити менен белгиленет экен. Ал эми жолчо болсо бул бүтүн сандар менен белгиленет. Эми балдар карагыла, канча жолчо, канча мамыча бар? 16384 мамыча бар. Демек 16384 мамыча бар балдар. Ал эми жолчо болсо 1,48576 жолчо бар балдар. Көрдүңөрбү? 1 миллиондон ашык демек жолчо бар экен, 16000ден ашык мамыча бар экен балдар. Түшүндүк, Эми диапазон деген түшүнүк бар бул жерде. Диапазон деген эмне? Диапазон деген бул уячалардын же болбосо ячейкалардын тобу болуп эсептелинет балдар. Уячалардын тобу. Ал кош чекит менен бөлүнүп жазылат. Мисалы А1ден Б5ке чейин деп окулат. Эми бул диапазондо канча уяча бар? Бул жерде 10 уяча бар. Ал кайдан келип чыгат балдар? Карагыла, Адан Бга чейин 2 эле алфавит бар, өздөрү менен 2 алфавит бар. 1ден 5ке чейин 5 сан бар, бирок ошол 5ти 2ге көбөйтүп койсок, бул 10 уяча экендиги келип чыгат балдар. Түшүнүктүү болду, Эми балдар, кийинки планга келели. Интерфейс. Интерфейс деген бул биз мурдагы сабакта дагы маалымат бергенбиз. Бул колдонуучу менен программа ортосундагы диалогду уюштуруп берүүнү камсыз кылган каражаттар болуп эсептелет. Алар эмнелер болушу мүмкүн? Менюлар. Бул менюлардын да түрү бар, балдар. Башкы меню, контексттик меню жана башка. Диалогдук терезелер жана ошондой эле контексттик вкладкалар жана башкалар. Бул биздин ошо программа менен ортосундагы сүйлөшүүнү камсыз кылып берүүчү каражаттар болуп эсептелет. Эми балдар, Excel программасынын интерфейсине келели. Практика жүзүндө көрсөтөйүн балдар. Демек бул интерфейси биз ушул программа менен сүйлөшүп билишүүбүздү камсыз кылып берген каражаттар дедик. Биринчи балдар, бул адрес жолчосун айттык. Бул жерде дарек жолчосу көрсөтүлөт балдар. Ячейканын адреси көрсөтүлөт. Ал эми бул болсо F8, бул жерде F8. F8 деген бул функция баскычы болуп эсептелет. Мында буга басуу менен бул функциялардын библиотекасына кирсек болот. Библиотекасында каалагандай функцияны тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин бул болсо формула жолчосу, формула сапчасы болуп эсептелет. Мында ошол ячейкалардагы формулалар бул жерде көрсөтүлөт балдар. Байкадыңар, бул формулалар ошол жерде берилген ячейкадагы маанилер формула жолчосунда көрсөтүлөт жана ошол жерде редакторлоо дагы да ыңгайлуу. Андан сырткары балдар, бул жерде баракчалардын ярлыктары жайгашты. Бул жерде барактарды каалагандай санда көбөйтүп жана керексиз баракчаларды өчүрүү мүмкүн. Эми жана ошондой эле баракчалардын атын өзгөртүү дагы ушул жерде мисалы мүмкүн, атын өзгөртүү. Андан сырткары бул жерде өйдөдө демек бул менюлар панели бар, бул вкладкалар десек болот башкача айтканда. Бул вкладкалар аркылуу, бул вкладкаларда негизинен аткарган кызматына жараша, аткарган кызматынын тибине жараша бул ошол командаларды ошол вкладкаларга топтолгон балдар. Демек бул формула дегенде бул жерде функциялар же болбосо формулалардын түрү менен бар. Бул жерде функциялардын библиотекасы бар. F8 аркылуу кирген функцияларды ушул жерде формула вкладкасынан да кирсек болот балдар. Жана бул вкладкаларга кийинки сабактарда кенен токтолобуз. Андан сырткары балдар, демек
интерфейске дагы башка эмне кирет? Бул жерде демек көрүнбөгөн областты көрсөтүүчү бул жерде жылдыруу панели бар. Жылдыруу панели. Бул демек Excel программасы менен бизге сүйлөшүүбүзгө же болбосо диалог куруубузга мүмкүндүк берүүчү каражаттар боюнча маалымат болду. Бул жерде деле ошол эле маалыматтар берилди балдар. Эми балдар карагыла, кийинки планга келели, бышыктоого. Эми бүгүн биз эмнелерди үйрөнө алдык? Демек бүгүн биз таблицалык процессорго аныктама бердик. Демек бул бир программа экен. Жанагы таблет сандык информация менен иштөөчү негизинен программа экен. Жана таблицалык процессор бизге сунган мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнө алдык. Ошондой эле Excel таблицалык процессору анда түзүлгөн документти жана анын файлдык форматын жана структурасын үйрөнө алдык балдар. Жана мамычалардын канча мамыча бар экендигин, канча жолчулар бар экендигин жана ячейканын адреси кандайча кураларын же болбосо түзүлөрүн үйрөнө алдык балдар. Андан сырткары интерфейс, демек ал Excel таблицалык процессордун интерфейси менен дагы тааныштык. Эми балдар демек тапшырма биринчи бул таблицалык процессордун структурасы менен практикада таанышуу. Демек компьютериңерде ошол таблицалык процессор Excel'ды ачып алып, анын структурасы менен практика жүзүндө таанышып чыккыла балдар. Экинчи Excel таблицалык процессор интерфейси менен практика жүзүндө таанышып чыккыла балдар. Демек ар бир ошол биз менен ошол Excel таблицалык процессордун ортосундагы диалогду уюштуруп берүүчү интерфейс менен практика жүзүндө таанышып чыккыла. Үчүнчү терминдик түшүнүктөрдү сөзсүз түрдө жаттап эсиңерге сактагыла балдар. Анда тема түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча балдар.